Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Жумакадыр Карамолдоев, Эмгек жана социалдык маселелер академиясынын профессору. Рахмат бизге келгениңизге, интервьюга. Сиздер орусча айтканда календарь, кыргызча жыл санактын жаңы ай санак. Ай санактын. Жыл санак десе да болобу? Ай санак. Ай санактын жаңы түрүн чыгарыпсыңар. Кандай өзгөчөлүгү бар, эмне деп аталат, кайсы айдан башталат, аттары кандай? Мынандай календарь экен да? Ооба, ушуну биз 12-жылдан бери эле чыгарып келатабыз. 12-жыл. Анан мындай болот да. Биринчи жаңылык деле жок, бул элдин календарь. Элдин арасына тараган. Элде айтылып келаткан. Биз ошол аттарга кандайдыр табигый же географиялык ой жүгүртүүлөр менен киргизип кеттик. Илимдештирип. Ооба. Ошонусу бар да. Себеби дүйнө жүзүндө жер как шар. Шар. Анан шар болгон үчүн ар кандай алкактары бар. Зоны деп коет. Природный зоны. Мектептен эле окугансыңар да. Экваториальная, субэкваториальная, тропическая, субтропическая, умеренных широт, полярный, субполярный, анан арктический дейт. Түндүгүндө арктический, түштүгүндө антарктический деп ушундай бөлүнөт да. Бирок ушул мыйзамды биз мына 40-чы кеңдикте жашайбыз. Кеңдикке бөлүнөт да, параллель. Кеңдикте жашайбыз. Анан биз 40-45-чи кеңдикте жашаган үчүн биз тиги мээрүн алкакта жашайбыз. Умеренный деп атпайбызбы? Мээрүн. Бирок ушул алкакты зональностьты тоо бузуп кетет. Гималай, Алалай, Алато, Саян болуп эле кетет го тоолордун баары тең. Ошонун баары тең мээрүн алкакта жайгашат. Анан тоонун заналдуулугун азаналдуулук деп айтат да. Себеби заналдуулукка каршы, карама-каршы нерседи. Анан мына бизде классика түрүндө бизде азаналдуулук мына айтайын 60 километрдин ичинде эле жанагы мен айтып аткан түздүктөгү шардагычы, шардагы 20 000 километрди камтып койгон ичине. Ошо сыяктуу болуп өзгөрүп кеткен. Ошо сыяктуу. Мисалы үчүн чөлдөн чөлгө чейин. Алалы ошол эле Нижний Чуйск, Благовещенск бизде ошолор чөлдө да. Анан Бишкекке келет жарым чөл. Өйдөрөк. Адырга барат, эме бар. Адырга барсаң тала. Тала деле бөлүнөт ичинде. Кургак тала, нымдуу тала, тала депчи. Андан өйдө барсак, таладан өйдө шалба болот, бийик чөптүү шалбалар. Луга дейт да. Анан кийин токой, анан альпийский шалба дейт. Альп шалба менен жана мен айткан шалбанын айырмасы тигин чөптөрү жапыс. Эми угнетённый да, тиги температура, шамал. Биякты узун бийик деп атпайбызбы? Тиягы альпийский ошон менен өзгөрөт да. Анан гляциалдык, нивалдык зона деп коет. Аны суук чөлдөр дейт. Ылдый жакты ысык чөлдөр дейт. Өйдө жакты суук чөлдөр дейт. Себеби тиякта да эч нерсе өспөйт, биякта да эч нерсе өспөйт. Ушундай бир мыйзам да. Анан бизде табигый мыйзам. Муну биз эч нерсе кыла албайбыз. Мөңгүлөр деле күрөшөбүз деп атпайбызбы? Эми мындай да, ал маселе кичине башкачараак. Мен муну айтаардын себебим эң кызыгы учурунда Белек Солтоноев деген тарыхчы жазыптыр, ушу жаныбарлардын атынан койгонуна байланыштуу ушу мергенчилик кылганга дейт. Анан дагы экинчи вариантын айтты, мен ага айлардын аты. Айлардын аты. Мына биздин могул айларыбыздын аты эмеден башталып атпайбы? Жалган Куран. Эмне үчүн жалган? Нооруздан. Норуз айы. Эми жалган Куран дейт да, жалган Куран эмне үчүн жалган Куран? Анан могу КТРде дагы бир передача болгондо мен аны географ катары далилдеп аткам. Эми бир чети бул эми Куран деген эликтин эркеги. Көбү китеп деп алышат. Эми эликтин эркеги деш керек да. Ошо эликтин эркегинен коюлган. Анан эмне үчүн жалган деген суроону эметсек, биз ошо телевидениеде суроо берди бир кетмен төбөлүк бала, ошо азамат, ошо рахмат.
Себеби дейт, эми кошуп койгула сиздики деле туура дейт. Мен Манастан алып, Семетейден алып тиги ошол жазгы маалды, Алаш ар бир туман деп ушинтип бергем да, жаным мөндүр аралаш деп. Ошо мергенчилерге, мээлегенге кыйынчылык туудуруп, көзүнөн Куранбы же Куран эмеспи деп жалган көрүнүп турган, ошон үчүн жалган Куран деп айткам. Анан ал тиги кишиники меникинен да салмактуу болуп калды. Так. Көрсө мүйүзү жок учур экен да. Касулянын мүйүзү жок. Ошол айда, Анан атсамбы десе, бизде табу да, ургаччыларды атчу эмес. Ургаччыларды атчу эмес. Эмдики жылы төл керек. Анан ошо карап атканда көзүнө же ургаччы болуп көрүнөт, же эркек болуп көрүнөт, ошентип тиги жалган Куран деп коет. Эми буга мындай да, буга далил дагы, эмкай да. Ушундай аталып калган буга далили эмкай. Чын Куран. Ошо чын Куранда мүйүз өсүп калат экен, чын эле Куран деп мына. Бири-бирин далилдеп кетип атпайбы? Булар эми могу бадалды жерлерде жашайт да. Бадал могу бизде чаптар деп коет. Ошонун арасында бадалдар көп, ошолор жашайт да. Эми жалпы кеткен тараганы эмеси аты Касуля. Касуля да. Анан мындай болуп атат да, мен студенттер менен эми өзүбүз геофак практикага көп чыгат да. Анан биздин Ысык-Ата курорттун жанында Карагай булак деген эме бар. Жер да, мындай жакшы жер. Ош жерге палатка, салатка, жанагы триангуляционный палкалар менен, теодолит нивелирлер менен алып барып таштап койчу 2 айга. Анан ошондо колхоздун башкармасы, могу Калин деген колхоз экен ылдый жакта. Ошо биздин агайларга айтып, барларыңар жардам берип койсунчу мояктат. Эме техника жүрө албаган жерди чаап берсинчи депчи. А бизге эмне условие? Анан бардык чаап баратканбыз, бир убакыт эле ар жактан Куранды көрдүм, ургачысын көрдүм, эликти. 2-3 чарчык жүрүптүр. Момда идеяда мен андайды биринчи жолу көрүп, ушунчалык суктанып, ошо күн сонун күн деп эсептейм да ушул убакка чейин. Аба чарлеке бол баласы турат жанында. Анан ушул алкакка, тоолуу алкаккачы таандык болуп атпайбы 2 ай. Жалган Куран, чын Куран дейт. Бүттү. Андан кийинки айлар? Андан кийинки айлар мындай да. Анан кыргыздар кичине жыйнала башташат ылдый жактан, тоого көчүш керек да. Байлык топтойт да. Ал кезде байлык эмне? Мал. Мал дагы эме воспроизводимый да. Жөнүндөй константа мал эмес. А вот барып 20 килограмм менен барса 40 килограмм менен түшүп келет да. Ошол 20 килограмм плюс да. Греше да, греше. Анан Кудай берген жерде оттотуп келет да, Эми анан ошондо эмки алкакка барганда бул эме болот да. Бугу. Бул маралдын эркеги. Бугу. Бирок бугуда көп кармалышпайт экен. Себеби эми токойго көп эле барып жүрөсүз, чөп болбойт да көп деле. Анан жана подстилкасы бар, тиги бу. Окусам жалгыз эле бугу ушу жанагы ийнелерди жейт экен. Ийне жалбыракчы. Ошону жейт. Хвойный деген. Да, хвояларды. Ошол бугу жейт экен. Анан арасында дагы бир эмелер болот экен, мындай желелер калып калат экен, эмечи, учуп жүрүүчү эмелер. Ошолор калып, ошону жейт экен. Плюс эгерде ушунчалык аты ачка болуп атса, жанагы астында түшүп калган көң болуп калат да, көп жылдан бери эмет экен. Престелипчи. Ошону да жей берет экен. Жөн эле жей берет. Бугу. Анан эл кетип баратат, малды ээрчип. Нулевая температура көтөрүлүп атат. Нөл температура көтөрүлүп атат. Көтөрүлгөн сайын чөп өсүп атат. Кыргыздар ошо чөптү дайыма жашыл дебейт, көк чөп дейт. Көк чөп. Жаңы да, жаңы. Көк чөп кете берет. Анан жанагы мен айткан альпийский зонага келет. Жапыс чөптү зона, Альп зонасы. Аченде эркеги кайра кулжа, эркеги кулжа туура, ургачысы аркар.
Анан бизде көнүп алып эле тескери кылып салышат да дайыма. Аркар деп айтат көбүнчө. Көбүнчө аркар дейт, бирок аркарды как жалпы түшүнүк бар да. Жалпы түшүнүк. Анан оруста женский род, мужской род. Мына кульжа деген А менен бүтүп атат, а бул женский род экен дейт. Аркар ыры менен бүтүп атат, мужской род болот. Көрдүңөрбү? Мен анан алмашып калган. Ооба. Жок, алмашпай элем, ошондой эле дейм. Кыргызда жок да тиги род жок да. Ооба. Ал эле деп коебуз го, Ал. Анан мына мен бир кинодон көргөм да, орустун киносунан. Анан ошол эсиме келди, бирок кайсы эле деп эстей албай жүрсөм, бир жөнүнө коюп телевизор көрүп отурам, карасам Гараж деген кино болуп атыптыр. Баягы Элдар Рязановдун Гараж деген киносу, ошо жакшы кино. Ошондо Элдар Рязановдун жанагы гаражный кооперативдин председатели кирип алып анан тиги эметпей, архаровцы, как дела депчи. Ушу турбай деп эстеп, Элдар Рязанов кыргызча билбесе тура, ага кечиримдүү. Ал мүмкүн ошентип ойлогондур, же болбосо жалпы эле ойлогондур. Архар деп. Архар эми бизде ургачысы. Аркар да. Ошол жерде жайытта жүрүшөт. Баягы нулевой температура өйдө кете берет. Бизде 100 метр сайын 0,6 градус төмөндөйт. Бирок жазында кете берет, өйдө кете берип, эмеге чейин барат. Снеговая линия деп коет. Кар сызыкчасы. Ошо кар сызыкчасынан өйдө 1 жылдык чөптөр да өспөйт. Жана пустыня деп атканым ошо, холодный пустыня. Себеби баланс отрицательный, чөп өспөйт. Ооба. Годовой баланс отрицательный, чөп өспөйт. Жалаң таш, муз, ошон үчүн гляцио-нивальный деп эме атайт да. Муну которгондо суук, муздуу жер деп кетет да, жерлер деп кетет. Эми биченде бизге белгилүү теке жашайт. Ургачысы ички. Анан ошо теке жашаган жерде чөптөр эми анча-мынча бар. Бирок берки биздин жандыктар, колдогу жандыктарчы, үйгө үйрөтүлгөн жандыктар аяка чыга албайт да. Бир, экинчи чөбү жок болсо эмне бар аяка? Ошо анан эме болот. Ошол мезгилде мен ошо кесибиме байланыштуу көп эле ошо бийиктиктерде болдум. Мына акыркы жолу мына Эңилчек станциясында иштеп жүрдүк. Борбордук Азия жер изилдөө институту деген бар, кыргыз-германский. Мен ошондо климат, табигатты пайдалануу жана мөңгү деген бөлүмдү башкаргам да. 3 жылдан ашык. Ошондо биз атайын бары биздин бир топ бар, жалаң гляциологдор. Ушулар мөңгүнү изилдейт. Гидрологдор бар, сууну изилдейт. Ушундай бөлүнгөн да. Мен ошондор эртең менен жуунайын деп мындай басып баратсам, муз болуп калыптыр августтун башында. Дедим, анан бу малга деле таасири бар да. Ооба. Мындай экен, кечинде түнү менен мындай чөпкө бууланып, транспирация болуп, бууланып, шүйдүрүм турат. Шүйдүрүм эти сууда эми роса. Ооба. Ошо шүйдүрүм турат, анан эртең менен кечен ал кыроо болуп калат. Ийне дейт, кыроо болуп калат. Анан ошо кыроого жейин десе жей албайт, анан ылдый качат экен. Ошол анан ылдый качып, сентябрь кайсы ай? Жок, бул эми август. Анан ылдый качканда элдер уже анын ылдый жактагы жолун торойт экен, ылдый кетип калбасын деп. Себеби ылдый жакта жер иштеткен эмне эле урожай, шайтандык. Эгин. Ошо эгин, эмне болсо ошонун баарын оруп аткан кезде. Ооба. А мал кирсе таптап кетет, ал иши да жок да. Ошон үчүн чакан айылдарды түзүп, тороп турушчу экен. Мал өтүп кетпесин ылдый деп. Аны мен Жусуп Баласагындын жана Куталчы билиминен таап алдым. Ошол айылдардын аты Чакан ордо дешет экен. Чакан айылдарды түзүп, анан убактылуу жанагы оруп бүткөндө киргизбейт экен. Анан убактылуу ошону түзгөндө эмеде кичине убактысы көбүрөөк болуп калат экен элдердин. Сен малды бүткөндөн кийин. Малды кайтарбайт. Аны тескерилет, жактан кетирбей туруш керек да. Анан ошентип ар кандай оюндарды ошондо ойноп башташат экен да.
Себеби ошо мына бугу, кулжа, башона мына 3-4 айда бири-бирин сагынып калат экен. Маектешпей. Эми сиз деле көргөнсүз, мындай тоодо жүрсөң бир тет боз тиякта турат, бир тиякта турат. Күндө деле эметпейт. Мен экспедицияда бир 77-жыл жүргөндө бир социалисттик эмгектин баатыры менен таанышып калбайбызбы? Ал ошо жанагы токойдун үстүндөгү эмеде шалбада малын багып, ушунчалык кыйналып отурган киши экен да, тиги бук болот да. Анан биз тиги приборлорубузду муздун түбүнө алып барып таштап туруп, анан эметип коесуң да, тарыйып жатып, анан кайра келе атсак, силер жаман балдар экенсиңер дейт, эмне болду десек, кирип кетпейсиңер дейт, ошо. Анан ошондо 10 күн жүрдүк, 10 күн кирип, аксакал менен маектешип, анан кайра чыгып, Шарап Санжаров деген баатыр бар эле, ошо киши. Мындай көл киши экен, эми ал андайлар ошондой эле болуш керек да, туурабы? Анан ошол нерсени бири-бирине чайлашып кирип дегенди кыргыздар жакшы түшүнөт да, чайлашып кирген деген. Анан биз болжодук, мүмкүн ошон үчүн башона деп ат коюп койгон. Айга. Кызык. Ооба. Ушундай. Бул сентябрь болот эт, Жок, бул август. Август. Башона август. 8 айда. Анан сентябрда Так. аягона, элдер ылдый түшкөн. Оюндар бүттү. Оюндар кайдан тиги үйгө кирет да, үйгө киргенде да жарым жылдын ичинде баягы кыргыздарда эле жалаң эле боз үйдө жашаган деп, жок, үйлөрү деле болгон, катнакай эле кышта үйлөр болгон. Анан ошону кызык. Келсе үйүнүн шыпынан суу агып отурса, королорун бар дең таштар түшүп турса, анан койгок деп кышка даярданып, королорун бар дең таштар тизип кайра королор малга жасаш керек да. Карышкырдан коргонуу дейт, анан өзүнүн үйүн баягы кичине калыбына келтирем деп, кошунасыныкына да чайлашканга убакыт жок болуп калып, ошон үчүн аягона деп биз атап атабыз. Кызык. Аяк деген билесиз, эми аяк ошо она. Жок, аягы да чыкпай калды мындай. Ошон үчүн аягона болот экен. Анан налогко даярдана башташат экен. Эми налогдун бизде 2 түрү бар экен. Мен эмеси менен карап көрсөм, салык, анан алым деген бар экен. Алым. Салык такай болсо, салык ооба, такай болсо, алым болсо мындай кырдаалдар түзүлгөндө, мындай согуш бизден болуп кеткенде, эпидемия ушундай да, эл бирге калып эметет экен да, ушундай. Кырдаалдан чыгыш үчүн. Мына ошентип 9 ай келет. Ал эмне мааниси 9 ай деген? Эми 9 ай билесиңерби, көп варианттары бар экен. Мага бирөө дагы эмнегедир жүрөккө жеткен жок да. Эми анын себебин айтайын, мындай да, гипотеза болсо аягына чейин туруш керек да. Туурабы? Мына мисалы үчүн дейт, бирөөлөр айтат, мына мисалы үчүн үркөр менен ай үркөр ай жер мындай тогошот дейт. Ошон менен. Бирок 27 тогол бар экен да. Ал эмне тиги бугу ай иймейт, право что ли, биз тоголдун атын алып жүргөнгө деген суроо да, чындыгында эле. Ошон үчүн мен аны кабыл алган жокмун. Себеби 4 эле тогол кетип атат. 9, 7, 5, 3, 1. 5 ай тоголдошуп, анан калганы аркар кулжа болуп кетеби. Бул гипотезага дал келбейт. Так, кандай дагы башка гипотеза? Эми дагы гипотезалар бар мындай. Мен азыр аны айтып отурсам көбүрөөк болот. Мен биздикин эле айтайын, ал деле көп. Мына 9. Биз налогдон эметип атабыз. Салыктан. Салык. 9. Чегет мына, мисалы үчүн сиз тоого барып жана 20 килограммды алып келдиңиз кайра, 1000 баш коюңуз бар. Сизден 9 десем мүмкүн 9 эледир, 9 жылкы. Мен бардым, мен 100 кой менен барып кайра 100 кой менен түштүм, менден бирөөнү алат да. Эми жалпы бир нерседен 9дан ала берет. 9дан. 9дан алат, ошондо 9 болгондо 9 айы деп коет. 9 ай. Салыктын айы деген сыяктуу. Башталды деген сөз. Башталды. Мына телеграфы жок эле айтып коет, ай тууган, мына 9 ай десе эле бүтө эл бар эле түшүнөт. 9 турбайбы, 9 экен деп. Анан аны белгизиш үчүн, элге белгизиш үчүн, моореки бир күзүндө бир желе болуп учат.
Ооба. Ошону Мыйзамгүл деп коет экен. Ал негласный телеграф болот бе? Мыйзамгүл. Ай, Мыйзамды аткарчы мал келди деген желелеримде узун ак бучат го. Болот. Ошону Мыйзамгүл дейт экен дагы. И элге жеткизет ошол Мыйзам. Мыйзам болуп калды, Мыйзам келди, аткарыш керек силер даярдаңгыла деп, баягы мал салын мүлкүн даярдап эметип турат да. Мына ошентип 9 айынан экини алып кетишет экен. Анда банковский система жок да. Негизги валюта мал. Ооба. Баарын тең 9-унун баарын тең алып алайын десе, мисалы үчүн аскерлерге алып алайын десе ал макул. Эми өтүк алганга, кылыч алганга пайдаланды. А калганын багыш керекпи? Аскер, мугалим тигилерин баары бага албайт аны. Анын желке малчы багалат. Анан ошондо малдарын баары тең оторчуларга беришкен. Анан ошону оторлотуу деп коет экен. Баягы специалист баягы. Ошол баягы тоого чыккан чакты кайра. Ошолор баягы күнөстү жерге жайып, чөптү деле даярдап аптыр алар. Чөптү деле даярдап аптыр. Күнөстү жерлерге барып билет экен да кайчакта качан эмне болорун. Ошолор менен анан отор башлар барып багып берет экен. Аларга эми өзүнүн тиешелүү эмесин бөлүгүн берет да, үлүшүн берет да. А бул мындай болсо мындай экен. Экини алып кетет. Жетөө калат. Эй туугандар, 7 ай келтат. Октябрь. Жок. Октябрь 9. Ноябрь. Ноябрь болуп кетет. 7 ай келтат. Баягыны эметкиле деп даярдап беришет. Анан 5-ай келет, экини алып кетет. 3-ай келет, экини алып кетет. 1-ай келет, экини алып кетет. Ошо менен бирөө калат февралда. 1 айы. Бирдин. Анан акыркысын эптеп кыйшакта берип төлөп, анан кайра тоого акырын жөнөй башташат да. Мына круг. Айлампа жабылды. Кызык. Биз ошону аракет кылдык. Тиги мындай да дагы муну жеткизиш үчүн да анагы мугалимдерге анан негизги мектептин балдары түшүнүп калыш керек да. Эмне үчүн 9, эмне үчүн 7, эмне үчүн 1 ай. Ба жатка айтканда жеңил болот да. Мисалы үчүн англиски үйрөткөндө деле чу деген деле биринчи день неделяларды айтат, вензи деп кетет, анан кийин тиги февраль кетет. Ошондой да. Ооба. Бизде деле мына баарыбыз эле айтабыз тиги орус туугандарга, русскоязычныйларга деп, анан ошолорго такыр жетпей атат. Ал эмес биз өзүбүздүкүлөр түшүнбөй атса анан кантип жетсин. Бирок момундай болгондо мен ойлоп атам ушу жеңил эле. Түшүндүрүп мындай жазып баарын. Жанагындай схемасы менен эле мындай. Бизди сиз менен мындай сүйлөшүп атканыбыз учкай болуп атат го. Ооба. Анан эң эле кызыгы болду. Мен жеңем азыр 70тен өтүп калды ал киши. Үйдөн отуруп алып ушуну айтып бердим да. Ошонун баары бир жерде жазылган, эмне үчүн тигил ай мындай аталат, бул ай тигиндей аталат дегендер. Бул нерсе консервативный болуш керек. Себеби жыл сайын эле мына жаңыртып берген болбойт. Ушу бир нерсе менен үйрөнүш керек эл. Бизде могул алмашат. Жыл. 20-жыл болот эмдиги жылы Кудай буйрса дегенде. Анан биз мына могученде бул сүрөт турат, ал кишилер эми чоң атамдын 135 жылдыгы болуп калды, мен эми бул киши эми укуктуу да эмченде кичине туруп турганга. Карамолдо сиздин мен чоң атаңыз. Жанагы эмелерчи күндүн аттары, мисалы үчүн биз арабчаданбы, каяктан келген перстерденби? Мен эми ушуну дүйшөмбү, сейшемби деп айтабыз. Перстердики экен деп айтып атышат. Мен бир өзүнчө момундай алып окуган жокмун. Бирок алымдар бар да. Билген кишилер айтып атат, жок бул мисалы үчүн дүйшөмбү бул 1-күн деп. Анан ошону деле кабыл алса деле болот эле. Биринчи биз сүйлөшкөндө эч качан деле бир жума же бейшемби деп айтпайбыз го. Ой, экинчи күн жогулгалы, базар күнү жогулгалы деп айтабыз да. Ооба. Бирок базар деген сиңип кеткен окшойт, Се 7-чи деп айткан уга элекмин мен. 7-чи күн деп айтты. 6-чы айтат. 6-чы деп айтат. Себеби тиги болот 1000 жыл кыйып деле ырдап жүрбөдү эле. 6-чы күн кечинде. Базар күн, демалыш күн. Демалыш, базар, көбүнчө базар деп калыптыр да. Анан мына ушундай маселе. Тигилер жана жумадан кийинки
ай дейт, күн дейт экен тиги шембини. Анан тигиле андан 2 күндөн кийин деп ушинтип атып. Бул фарсиде турбайбы? Фарсиден. Кыргыздардыкы билбейм, биз бирде эле жүрөбүз го. Биринчи күн. Ушундай түшүнүктүү кылып эле койсок, момун татаал жери жоле жок. Мен айтып атышат, аябай татаал экен, сен занальныйсың, азан жок, аны билбей эле кой, момун эле санап берчи. Тоого чыгып эле кайра түшчү болду. Ошол. Тоого чыгып келесиң болду. Себеби бизде өзүнө колунда кармаган малдан сырткары мергенчилик менен да элек болгондо. Туурабы? Кожо жашын бекеринен чыгып турбу. Анан мен моретти биринчи эмени карадым. Манастан караш керек деп, анан 58-жылкы Саякбай Каралаевдин айтуусундагы Манас 4 томдук. Ошону библиотекадан барып карап. Эми мындай да жанагындай нерселерди айтылбайт, бирок эмелер кишилер атчан жүрөт да. Анан ошол дааны айтып коет экен. Мезгилди ат менен кетип баратканда мезгилди айтат экен. Бир анан бийиктикти айтат экен. Анан эң крайний табигый көрүнүштөрдү айтат экен. Ит ичпестин, ит жүрбөстүн, ит өлбөстүн деп берет экен. Эми аябай татаал жер. Мисалы Тарим ошондой айтыптыр да. Тарим. Бассейн бар го. Анан ал да кызык. Мен Тарим дегенден кой көрөйүнчү деп Таримдин азыркы маалыматтарын карасам, Тарим деген Такламакан чөлү, чоң чөл. Анан ошо Такламакан чөлүнүн түбүндө астында Янзы суусунун 800 жылдык көлөмүндөгү суу бар экен. 800-летний объем. Ошол жерге толгон. Ооба. Бар экен астында. Эми аны жетип пайдаланса болот экен. Сиңире берет да кум. Ичинде чүрө берет, ошондой нерселер бар. Эми мындай да. Азыр бизде убакыт уже 2-3 минут калыптыр, бүтүп бараттыр. Жалпы кандай болуп атат абаланда? Мынау жыл санакты, ай санакты мектептерге жаштарга жеткизүү боюнча кандай аракеттер азыр? Бул мындай эле болот да. Личный инициатива эле болуп калды окшойт азырынча. Анткени мамлекет кийлигишпейт. Жок, кийлигишкен жок. Кабыл алмайынча биз кийлигишпейбиз дейт. Ошол бир. Ким кабыл алыш керек? Билбейм, жогорку кеңеш кабыл алабы. Бирок муну вариантты азыр тандап атышат. Азыр айтайын, бир 3 вариант бар, момундай кичине убедительный, мындай даана эметкендерчи. Анан ошону эметип атышат, карап атышат. 2 жолу жыйын эмеде болду. Башында тил комиссиясында болду. Анда жана каза болуп калбады, аксакал комиссиянын председатели. Төлөбай. Ошо депутат болуп жүргөн киши ошо. Андан кийин да бир жолу Назар Шекеев немесинде болду. Анан кийин 2 жолу көп бекеме. Анан 2 жолу эмеде болду. Кувейт университетинде. Ормуш Асандагы кичине колдоп атат, эми ал киши тарыхчы, патриот да. Анан 2 жолу жогорку кеңеште болду. Анан жыйынтык чыган элек, аны ЮНЕСКО аркылуу өткөрөбүз, тиги деп атат. Аны ЮНЕСКОдан да киши келишкен. Себеби мындай да. Бизде көкбөр кирдиби? Боз үй кирген, Боз үй мен так билбейт экенмин. Боз үй, көкбөр ошолор кирди окшойт. Анан эми могорекини киргизебиз деп. Бул 20 жыл да болбойт экен, себеби 20 жыл бирденкени коюшуптур дагы. Анан Сулайман Тоо, Сулайман Тоо ансыз бар, киргенде. Бизде ЮНЕСКОда Ысык көл, Сулайман Тоо ушуларда. Эми кирип кетсе деле жакшы болот, бирок жалпы жыйындарды өткөрүп, эметип бериш, таратып бериш керек го. Мен момундай календарь чыгарып коем жылына бир жолу, анан мектептерге тигиндей мындай иш кылып көрсөтөм. Жакында эле буга эми патент алдым. Себеби жөн жүргөн болбойт экен, ошону алып коюш керек экен. Убактыңар бүтү деп атат бизге. Жакшы, мындай ай санакты чын эле баягы илгерки аттар менен кайкаштырып, салт эмне жанагы бир жылдын бир жыл айлангандан жашоосун эле көрсөткөн нерсе экен. Жашоо, мейкин да бар. Буякта жакшы да календарь мезгил менен мейкиндикти бириктирип салды. Бул жашоо.
Рахмат сизге. Интервью берип келип интервью бергениңизге. Бизде конокто Жумакадыр Карамолдоев болду, эмгек жана социалдык маселелер академиясынын профессору. Рахмат чоң. Келгениңиз үчүн. Саламат болуңуздар.